Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу интернет колдонуучулар. Бүгүн үйдө моундай пайдалануудан чыгып калган эски желим түтүктөрдөн бой ченегич же болбосо измеритель роста изайлап чечтик. Ал үчүн колдо бар желим турбаларды колдондук. Үйдө моундай диаметри 20 миллиметр болгон труба бар экен. Аны биз монтуп сызгыч кылып белгилеп алдык. Жалпы узундугу 1,85 экен. Анан 32 трубадан моундай жердин кесип алдык дагы. Арт жагын оюп койдук. Атайын тешиктерди болот. Биз эми үйдө болгонун пайдаланып атабыз. Анан бул жагын мындай улап койдук. Бул кандай болуп иштейт? Бул болсо мындай болуп иштейт. Мынакей. Bir 45, 1 40, 1 35 каалаган бойго коюп ченей бересиздер. Мына ушундай бой ченегич, измеритель роста. Базарда, интернет базарларда мындай уребендер алюминийден жасалган. $100, 100 евро биздин валюта менен 10 000 сом тегерегинде болот экен. Бул ошондой эле кызматты аткарат. Кааласаңыздар калыңыраак 25-30 трубалардан жасасаңыздар болот. Муну менен ошо жылкылардын, уйлардын, койлордун, адамдардын деле боюн ченей бересиздер. Жасаңыздар, пайдаланыңыздар. Дос туугандар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Евро уребен деп сатылат экен. Биз кыргыз уребен кылып жасап койдук. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.